Ушул жылдын май айына карата Альянс Алтын ишканасы республикалык жана жергиликтүү бюджетке салык түрүндө 6,5 миллиард сом төктү. Компаниянын басма сөз кызматы билдиргендей, андан сырткары кирешенин 2% жергиликтүү инфраструктураны өнүктүрүүгө жана камсыздоо беренеси боюнча да төлөмдөр жүргүзүлдү. Талас облусунун өнүктүрүү фондуна 195,7 миллион сом, Талас районунун өнүктүрүү фондуна 117,4 миллион сом жана Бекмолдо айыл аймагын өнүктүрүү фондуна 78,3 миллион сом бөлүндү. Азыркы учурда кенде 707 адам иштейт. Алардын 422си Талас облусунун тургундары жана калгандары башка аймактардан. Аталган облустта тоо кен ишине 361 адам окутулуп, алардын 201 тандап алуу комиссиясынын жыйынтыгы боюнча ишканага жумушка алынды. Жер үй кениндеги иштер бардык экологиялык эрежелерди сактоо менен жүргүзүлөт. Адистер жаз айында бир нече жолу кенге жакын жайгашкан дарыялардын суусун текшеришти. Суунун булганган жана кандайдыр бир уулуу заттар табылган учурлары катталган жок. Муну менен дарыялардагы суунун сапаты жаратылыш стандарттарына жооп берери аныкталган.